Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен өз каналымдан сиздерге дайыма Forever Living Products компаниясынын табигый продукциялары, бизнес мүмкүнчүлүктөрү, саякаттары боюнча бөлүшүп келемин. Жана ошондой эле ушул маалыматтарды бөлүшүү менен аз да болсо өз салымымды кошуп сиздерге жардам тийип аткандыгына кубанычтамын. Анткени акыркы учурда мага өзүмдүн YouTube каналым аркылуу кайрылган жарандарыбыздын саны аябагындай көбөйүүдө. Бүгүн мен сиздерге тааныштыра турган продукция алоэ эмесим гели деп аталган момундай сонун крем. Бул кремдин негизги курамы эмнелерден турат жана биздин организмге пайдасы эмне, кайсы учурда колдонушубуз керек, ушулар боюнча кыскача маалымат берип өтөйүн. Өзүнүн формуласы боюнча эмесим бул эмесим гели желеге айландырылган дарылык касиетке ээ өтө жакшынакай крем. Комплексте бул көбүнчө артритте же болбосо остеохондроздо же деги эле муундардын саламаттыгын сактоодо өтө жакшы колдонулат. Аны менен эле чектелбестен тери көйгөйлөрүндө дагы кеңири деңгээлде колдонулган крем болуп саналат. Негизги курамы турукташтырылган алоэ вера гели. Турукташтырылган алоэ вера гелинде табигый азык заттар абдан көп болгондуктан бул тери дүүлүгүүлөрүндө, кычышкаактарда эң сонун өзүнүн натыйжаларын берет. Аны менен эле чектелбестен бул териге өтө бат сиңет, дагы терини нымдаштыруучу касиетке ээ. Нымдаштыруу эле тим болбостон ошол терини нымдаштыруу аркылуу жаңы клеткалардын өсүүсүнө түрткү берет. Жана ошондой эле алоэ вера турукташтырылган гели бул антибактерицидтик, вирустук касиетке дагы ээ. Ошону менен эле чектелбестен бул микробторго, кычышууга, суук тийүүгө өтө күчтүү каршы туруучу дагы болуп саналат. Ал эми эмесим АКШдагы Луизиана штатынын түштүгүндө өскөн кызыл карагайдан алынган күкүрт бар. Күкүрт бул биздин организмибизде өлчөмү боюнча 4-орунда турган минерал. Бүгүнкү күндө биз ал минералды тамак ашыбыздан өзүбүздүн организмибизге керектүү деңгээлде ала албай атабыз. Анын натыйжасында бул күкүрт кислотасынын, күкүрт минералынын жетишсиздигинин натыйжасында бүгүнкү күндө биздин чачтарыбыздагы, тырмактарыбыздагы тутумдашкан жерлерибизде жабыркоолор пайда болот, тери көйгөйлөрүбүз пайда болуп атат. Анын менен эле чектелбестен муундардагы, байламталардагы баягы тутумдаштыргыч же болбосо тутумдаштыргыч начар болуп атат десек болот. Эмесим негизи эле клеткалардын ортосундагы, айланасындагы байланышты жакшыртат. Ошондуктан бул күкүрт биздин организмде курулуш блоктору катары колдонобуз деп айтсам болот. Аны менен эле чектелбестен мунун курамында чай дарагынын майы бар. Бул чай дарагынын майы боюнча биринчи жолу австралиялык медицинада аябагындай жакшы деңгээлде колдонулуп, ошол жакта жакшы айтылат. Хирургиялык жаракаттарды айыктырууда өзүнүн өтө мыкты өзүнүн өтө мыкты көрсөткүчүн бергендиги тууралуу Т байыртадан эле айтылып келет. Жана ошондой эле теридеги өтө чоң ириңдерди дагы бат сору алып, ошол терини жабыркатпай жакшы айыктыргандыгы жөнүндө айтылып келинет. Ошондуктан бул курамындагы чай дарагы антисептикалык каражатка ээ, микробторду менен жакшы күрөшөт. Ошондуктан муну баягы беттеринде чоң ириңдеп, угри, бизче айтканда безетки пайда болгон учурларда дагы колдонсоңуздар өзүнүн жакшы натыйжасын берет деп айта алам. Ошону менен эле чектелбестен аюу жүзүмү бар курамында. Аюу жүзүмү бул негизинен эле өтө аюу жүзүмү деп аталган дарактын жалбырагында арбутин деген зат бар. Ал зат кайсыл учурда бизге керек? Ал зат бизге куруштуруучу каражат катары болуп саналынат. Ошондуктан бул биздин организмибизде же болбосо биздин ткандарыбызды өтө мыкты куруштуруп берүүчү, терилерибизди өтө мыкты куруштуруп берүүчү болуп саналат. Ошону менен эле чектелбестен мунун курамында ак мажурум талдын кабыгынан алынган
курамдар дагы бар. Ал эмне кызмат аткарат? Бул Т-байыртадан эле салттуу медициналарда дагы ооруну басаңдатуучу касиетке ээ болуп келген жана ошондой эле ал нерсени суук тийүүгө каршы көп колдонулушкан. Андыктан муну муун оорулардын көйгөйлөрүнүн баардыгында колдонсоңуздар мундар дагы сууктардан жакшы коргойт. Айрыкча артритте же болбосо бурситтерде аябагандай жакшы колдонулат бул продукция. Ошону менен эле чектелбестен розмарин бар мунун курамында. Розмарин бул негизинен эле Т-байыртадан эле ошол розмариндин жалбырактары эттерди жаңы бойдон сактоо үчүн колдонулган. Бунун курамында күчтүү бактерицидтик касиетке ээ эфир майлары бар розмариндин. Ошону менен эле чектелбестен С жана Е витаминдери бар. Бул эки күчтүү синергиялуу антиоксиданттык витаминдер болуп саналат. Биздин териде С витамини негизинен эле коллагендин иштелип чыгышына жакшы түрткү берет жана ошондой эле зарыл болгон жерлерди, жараттарды батайыктырат. Ал эми Е витамини алоэ вера менен биргеликте жараттарды айыгуу процессин тездетүүгө аябагандай сонун өзүнүн жардамын берет. Демек бул продукцияны сиздер толугу менен муун ооруларынын баардык көйгөйлөрүндө колдонгонуңуздар эң сонун. Өзүңүздөргө массаж кылуу менен, укалоо жолу менен колдонсоңуздар аябай жакшы. Жана ошондой эле чачтардын сынып түшүүсүндө тырмактарга дагы койсоңуздар болот, чачтарга маска кылсаңыздар болот. Теридеги көйгөйлөргө, чоң ириң болгон безетки көйгөйлөрүндө бүтүндөй колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле безеткиден калып кеткен бетиңиздердеги кара тактарга дагы көп колдонсоңуздар болот. Теринин астындагы коллагендерди аябагандай коллагендин жоголуп кетишин алдын ала сактап берүүчү дагы болуп саналат. Жараттарда, күйүктөрдө дагы колдонсоңуздар болот. Ушундай сонун уникалдуу продукция. Эгер сиздерде муундарыңыздарда суук тийүүдөн жабыркап аткан болсо, бизде согревающий же болбосо ысытуучу кремибиз бар. Ошону менен биргеликте колдонсоңуздар дагы жакшы. Бизде көптөгөн массажисттер, массаж кылган адамдар бул кремди эң көп колдонушат. Айрыкча кыштын күндөрү жанагындай муундарыңыздардын көйгөйү учурунда эң сонун каражат болуп саналат. Кеңири деңгээлде маалымат алыш үчүн менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Ал эми менин Instagram баракчам, продукциялар жөнүндө маалымат алгыңыздар келсе, алоэ вера 86 деп карасаңыздар болот. Бүт Одноклассниктен карасаңыздар болот. Facebook баракчаларымдан дагы продукциялар боюнча кеңири деңгээлде маалымат уксаңыздар болот. Facebook'тагы, Одноклассниктеги менин баракчаларымны видеонун астына калтырып кетемин. Саламатта болуңуздар достор.